Insider аттыккан Сапар Исаков АКШга жашыруун маалыматтарды сатып турган. Кыргызда күлүп сүйлөгөн адамдан түңүл, тийип туруп жааган күндөн түңүл деген макал бар. Анткени жасалма гүлдө жаркылдаган түлкүнүн бачкисинде жылмаңдаган ургаачылар ойногураак болсо, андай эркектердин басымдуу көпчүлүгү эки жүздүү, жалганчы, суугуйдуу, ыймансыз боло тургандыгы турмушта эбакыр асталган. Жылмаңдаган Михаил Горбачев союзду жаркылдап жүрүп таркатып жиберсе, анын компаниясындай болгон Акаич Кыргызстанды сызга отургузуп коюп, бир күндө качып кетти го чиркен. Чыкыя кийинип, чычаңдай басып, дайыма жылмаңдап жүргөн Аскар Акаевдин бетер кыраатын келтире, кооз сүйлөгөндү жакшы көргөн Сапар Исаков Бишкек ТЭЦин модернизациялоодон башка дагы бир коррупциялык иштерге аралашкан. Паракор гана эмес, тийиштүү кызматтардын акыркы маалыматтары боюнча, жумшактап айтканда, АКШнын Кыргызстандагы 5-колоннасынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири да болуп чыгууда. Эмесе сөздү алгач, анын тийиштүү мыйзамдары одоно түрдө бузуп, Кыргызстанга ири өлчөмдө келтирилген зыяндарынын биринен баштайлы. Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбачылыгы мамлекеттик агенттиги табигый ресурстарга келтирилген зыяндары, Лысый Давыдов мөңгүлөрүнүн жок кылынуусу, Петров көлүнүн суусунан пайдаланган акысын төлөбөгөндүгү жана башка үчүн Кумтөр Голд компания ЖАКсына каршы сотко доо арыз жазып, андан Кыргызстанга жалпы суммасы 7 миллиард сомдон ашык, 100 миллион доллардан ашат. Каражатты төлөтүү тууралуу чечим чыгартууга жетишет. 2017-жылдын августунда Сапар Исаков премьер-министр болуп келгенден кийин Кумтөр Голд компания менен маселени тынчтыкта чечебиз деген демилге көтөрүп, акыр аягында аны менен тынчтык келишимин түзүп, андан 50 миллион долларды табиатты өнүктүрүү фондунда, 7 миллион долларды онкологиялык кызматты колдоо фондунда которуп, ал каражаттарды каяка кетти экен, маселени жаап салат. Түз эле айтуу керек эле. Ал укуктук талаадан чыгып кеткен чечими болгон. Анткени соттун чечимин жокко чыгарганга өкмөт түгүл, парламенттин да укугу жок. Аны жогорку сот гана өзгөртө алмак. Анан 57 миллион доллардын Кыргызстанга берилгени жакшы. Бирок ал сот чечим чыгарган 100 миллион доллардын жарымынын бир аз ашыгыраагы гана да өкмөт тынчтык келишимин түзүү менен бир жагынан соттук иштерге ачыктан ачык кийлигишип, ага басым жасап, мыйзамды орой бузса, экинчиден мамлекетке 43 миллион долларлык зыян келтирген. Ал аз келгенсип, ал келишимге мындан ары Кумтөр Голд компаниясына каршы эч кандай доо арыздарды койбойбуз деген милдеттенмени киргизилүүсүнө да демилгечи болгон. Ал келишим менен элестүү айтканда Кыргызстандын буту колу байланды. Эми аталган компания мөңгүлөрдү жоготмок түгүл, сууларды, абаны жана башка булгаса да, укуктук жактан эч кандай кине кое албайбыз, айтып, жазып кала беребиз. Сапар Исаков өкмөттүн эл аралык мамилелери бөлүмүн жетектеп турганда, ошол убактагы премьер-министр Чудинов АКШ боюнча алдын ала даярдалган документтердин мазмуну, сүйлөшүүлөр баштала электе АКШ тараптагыларга белгилүү болуп калып, алар контраргументтерди даярдап, тийиштүү чараларды көрө башташкандыктарын айтып даттанган. Сапар Исаков 2017-жылы августта премьер-министрликке дайындалганы жатканда жогорку кеңештин айрым депутаттары Чудиновдун убагында ага карата жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөлөрдүн кандай жыйынтыкталгандыгы тууралуу суроолорду беришкенде, ал алардын бирине да ынанымдуу жоопторду айта алган эмес. Сапар Исаков 2009-жылы АКШнын Манас аэропортундагы авиабазасын жабууга ачык каршы чыккан. 2010-жылдын 7-апрелинде элдик революция болгондо, ал Максим Бакиев менен АКШда жүргөндүгү жакшы билебиз. Дайыма Бакиевчил болуп жүргөн Сапар Исаковдун кайдан Атамбаевдин оң колуна айланып кеткендигине акыл жетпейт. Ал ошол убакта айрым конфиденциалдуу маселелер боюнча Атамбаев менен тымызындан кызматташып жүргөн болушу да ыктымал. Экөөсүнүн апрель революциясынан кийинкиси ысык достугун башка аргументтер менен түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. Азыр тийиштүү кызматтагылар аныкташкандай, көрсө ошондой эле ал АКШнын Кыргызстандагы инсайдери болгон экен. Ал АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин документтеринде дайыма инсайдер деп аталгандыгы ачык чыгууда. Алсак 2009-жылдын 28 майында АКШнын Кыргызстандагы ошол убактагы элчиси Татьяна Гфеллер Вашингтонго шашылыш жөнөткөн телеграммасында инсайдер саясий чечимдерди кабыл алууда,
меркантилдик кызыкчылыктар үстөмдүк кылгандыгын көрүп турат, деп жазат. Ошол убактагы президент Курманбек Бакиев АКШнын Манас аэропортундагы авиабазасын чыгарбоо жөнүндө жыйынтыкка келгендигин Сапар Исаков элчиге билдиргенден кийин ал МАМ департаментке шашылыш телеграмма жөнөтсө керек. Ал жерде Сапар Исаков инсайдер гана эмес, Strictly Protect же биздин өзгөчө коргоочубуз деп аталат. Чет өлкөнүн өзгөчө коргоочусу аталган адамдын бир нече жыл дайыма мамлекеттик жашыруун сырлар менен да иштешкен. Ал эл аралык мамилелер боюнча бөлүмдөрдү башкарып, анан премьер-министр да болгондугу буга чейин биздин тышкы саясатыбыз айрым чет өлкөлөрдүн атайын кызматтарынын көзөмөлдөрүндө болуп келгендигин гана айгинелейт. Сапар Исаковдун ким экендиги ашкереленди, бирок анын резиденттерин көпчүлүгү дагы деле мамлекеттик кызматтарда жүргөн болушу керек. Анткени бир да инсайдер жалгыз иштебейт, иши кылып УКМКга иш жетишет. Мыйзамдарды эң одоно бузуп, Кыргызстан тарапты минтип өз жеринде бечарага айландырып, мамлекетке ири өлчөмдө акчалай гана эмес, коопсуздук жактан да зыян келтиргендиги үчүн Сапар Исаков гана эмес, тынчтык келишимин түзүүгө катышкандардын баардыгы жоопкерчиликке тартуулары зарыл.